урматтуу мекендештер, мен өлкөбүздөгү дагы бир жагдай боюнча сиздер менен пикир бөлүшкүм келди. Студенттер менен ижарага батир берүүчү мекендештердин ортосундагы мамиле боюнча батирлердин ижарага берүү акысы канча турат? Эми караңыздар туугандар, мен түшүнүп атам. Өлкөдө кымбатчылык деп айтып атышат. Акчанын күчү жок. Балким ошого таянып көтөрүп атышабы, анысы белгисиз. Кандай болгон күндө дагы бул ашыкча эле бааларды көтөрүп алуу. Бир бөлмөлүү батир ижарага алуу акысы 25 миң, 30 миң сомду чапчыйт экен. Мен өзүм студентмин, студент болгонго жараша мындай кымбат болгону бизге оор эле болуп калат да. Батирде жашайсызбы? Ооба, батирде жашайм. Канча төлөйсүз? 30 миң. 30 миң. Өзүңүз жалгызсыз? Жок, жалгыз эмесмин, кыздар менен жашайм. Канча кыз менен жашайсыз? 4 кыз менен. Дагы бир студент жигит айтып атат. 3 бөлмөлүү батирде 6 бала турабыз. 60 миң сом акча төлөйбүз дейт. Балдар менен квартирада турабыз. Канча төлөйсүз? 60. 60 миң төлөйсүз? 6 бала жашайбыз, трехкомнат. Былтыр 40 миңге жашайт элек. Азыр квартиранын баасы өсүп, кичине жашоо зоорлоп кетти. Ушул туурабы? Же кандай? Мындайча айтканда, азыркы таптагы Орусия жергеси менен батирдин ижарага берүү акысы теңме-тең. Кымбатыраак дагы болуп кеттир деп айтсак, биз жаңылышпайбыз да. Анан дагы бир нерсени ойлоп таап алышыптыр. Жарнама боюнча чалышып сураса, биринчиден баасы асманды чапчыйт. Эң башкысы биз студенттерге эмес, иностранецтерге берет элек дегендей жоопторду айтып атышат. 700 долларбы? Канча бөлмө? 2. Студенттерге негизи бересиздерби? Жок, бербейт болчу. Жок, биз иностранецтерге бердик. Бул кандай? Эми түшүнүктүү. Иностранецтерге кымбатыраак беребиз. Кантсе дагы коммуналдык услугалар, ошондой эле нан аш кымбат болгонуна байланыштуу ушундай кылып жатабыз деген жоопторун айтышабы? Кантсе дагы ашыкча эле кымбат. Мейли биз түшүнөт элек, башка улуттун акчалуу студенттерине кымбатыраак бергенине эч ким каршы болбос. А бирок өзүбүздүн мекендештер эртеңки келечектин пайдабалын түптөй турган жаш муун студент жигит кыздар үчүн бир аз жөнүрөөк кылып койсоңор кандай болот эле деген маселени айткым келет да. Баарыбызга эле маалым, налог маселеси боюнча дагы бир топ бурулуштар болуп атат. Мисал ала турган болсок, өзүңүздүн автоунааңызды белгиленген суммадан кымбатыраак сатчу болсоңуз, ошонун кайсы бир пайызын, эгер мен адашпасам, 10%-ын өкмөткө төлөп берүү тартиби киргизилип атат. Мына ушул сыяктуу эле батирлерди нормадан ашып кеткен баада ижарага берүү маселесине дагы көзөмөл салып, ошолордон дагы налог берүү ыкмасын толуктоо киргизип койсоңор жакшы болмок да. Ошондо тартипке келип, ар бир өлкөнүн өзүнүн жашоо турмушуна ылайык иштеп алып жаткан айлык маянасына жараша баалар калыптанышы керек. Ушул маселелердин жаатында көзөмөл жүргүзүп, бир тартипке келтирсеңер жакшы болмок. Түшүнүп атабыз. Эртеңки күндө оңдойн, тиги жумушумду, бул жумушумду бир аз болсо дагы көбүрөөк акча тапсам бүтүрүп алат элем деген жакшы ой максаттары бар болор чыгар. Ошол ижарага берип жаткан кожоюндардын да. Бирок бир аз эки колду тең монтпой, бирөөнү эле озго тыксаңыздар, ошол да Кудайга шүгүр жетмек. Кантсе дагы өз билимдик маселелерге көзөмөл салып, бир тартипке келүүсү зарыл болуп эсептелет деп ойлойт элем да. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, телегейге тегиз карап, бардык нормаларды эске алуу менен ошол сызыктан өтпөй тургандай чара көрсөңүздөр, бул да жакшы кадамдар болор эле. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар.